Мырзаларга кайрылып кетет элем. Айымдарыңарды билим алдыргыла, эгерде бактылуу жашайм десеңиздер, аларга көп окуткула, өзүңөр да окугула, алдыга жылгыла да. Анан кээ бирде таң каласың, жаш кыздар ошо туалеттерде селфи кылып атканында. Мен айтам да, андан көрө 10 мүнөт ошо убактыңа кетирип, атайын бир гостиницага суранып кирбей, ките оку. Чын жашооңду көргөз, анда эч уялгандын кереги жок. Баягы эле жыжылмай суроону бердим, эмнеге жашайсыз деп. Десем, ал эч ким жооп бере алчу эмес да, магачы бир сөз менен. Ошол аял айтты мага, 5-ке киришчү деди да. Баткендин өрүгү мындай бир сакурадай болсо деп, аябай мындай бир кыялданып келесиз. Кыялданам да, барган сайын ошону тартып. Мен сизди ошол шамга окшоштурдум, негедирчи. Алла разы болсун. Сиздин соғысқа. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Саламатсыздарбы, Эркинтоо Гезиттин YouTube каналынын көрүүчүлөрү, Гезиттин окурмандары, биздин бүгүнкү Азамат айым долбоорубуздун коногу Мутакалим прогрессивдүү аялдар коомдук бирикмесинин төрайымы, экономика илимдеринин кандидаты, өзгөчө айым Фронтбек кызы Жамал эже. Жамал эже, саламатсызбы? Кош келипсиз биздин студияга. Мен сиз менен таанышууну көптөн бери каалап жүргөнмүн. Сиз мен үчүн кызык айымсыз да. Мына акыркы 20 жылдан ашык убакыттан бери Мутакалим ошо коомдук бирикмесин жетектеп жүрөсүз. Менде биринчи эле суроом, ушул Мутакалим деген эмнени билдирет? Сиз туура айтып атасыз, ошол Мутакалим коомуна 22-жыл болуп атат официалдуу түрдө. Бирок официалдуу эмес, мен бул уюмду ошо 95-96 жылдары ачсам деп чуркап баштагам, бирок 94-жылы ой келгенде ушундай уюм керек деп. Анткени ошол муфтиятта, казиятта аялдар менен иштешип турган бир да аял жок эле да. Анан ошол жолукчан аялдар каяка кайрылат деп, анан ошондой уюм ачканга, анда студент кези эле Ислам университетин окучу элем, ошондой бир ой келген. Мутакаллим деген бул араб тилинен эки адамдын ортосундагы диалогда сүйлөшүү. Биз ошол коомду ачып атканда ошо адамдар менен сүйлөшүп, динди жеткизип, өзүбүздүн бир көйгөйлөрүбүздү чечип, анан динди түшүнбөгөн адамдарга аларга түшүндүрүп, мамлекеттүүлүктү түшүнбөгөндөргө диндарларга аларды түшүндүрөлү деген бир ортосунда бир көпүрө сыяктуу уюм ачкыбыз келген. Мутакалим коомдук бирикмеси акырындап кулачын жайып келатат. Сиздер зордук, зомбулукка калган аялдарды да өзүңүздүн камкордугуңузга алдыңыз, анан билим берүү жаатта да эмгектенип атасыз. Азыр сиздин ушу камкордугуңузда канча аял бар? Эми азыркы учурда негизи эле жашоону карап көрсөк, балдар менен аялдар көп зордук, зомбулукка кабылат экен да. Бирок эркек кишилер деле көп кабылып аткан. Биздин волонтерлорубуз негизи эле Мутакалим коомунда 29 миңден ашык аял бар. Ошол WhatsApp группада эле биз менен иштешип, сабак өтүп аткан. Бирок андан башка да YouTube, Instagramда да түз эфирибизди угуп карап аткан айымдар көп. Андан башка дагы биз ошол мен негизи эле бир жылда 2-3 жолу бүт Кыргызстандын ар бир айылына кыдырып чыкканга аракет кылам да, жок дегенде райондордо ошол айымдар менен жолугуп, алардын көйгөйлөрүн угуп, жөн эле угуп кетпестен аларга чечип бергенге. Бирок биз түшүндүк 20 жылдан ашуун ошол айымдарга негизи 4 нерсени беришибиз керек экен да. Эң негизгиси бекеринен ошол пайгамбарыбыз Жабраил алейхиссалам келгенде ошол эң биринчи Алак сүрөсүндө икра деп айтпаптыр да, оку депчи. Биз ошол себептен ошол 20 жылдан ашуун айымдарды окуганга, билим алганга, өздөрүнө бир кесип алганга, алдыга умтулганга, лидерлик бир сыпаттарын көтөргөнгө аракет кылып келатабыз. Биз ойлойбуз азыркы учурда мына ошонун бир мөмө-чөмөсү болуп атат да. Кыргызстанда көп жолукчан, билим алам деген лидер айымдар көбөйүп атат. Бул бизди аябай кубандырат. Көпчүлүк учурда ошол айымдар зордук, зомбулукка кабылгандан кийин ал өзү эле кабылып калбастан ал дагы өзүнүн балдарын, өзүнүн күчсүз болгон тегерек чөйрөсүн дагы зордук, зомбулукка ала баштайт да. Ошол себептен биз айымдарга күчтүү болуш үчүн лидерлик, өзүнө бир жөндөмүн берип, билим берип, анан экономикалык жактан эгерде аларга көтөрүлбөсөк, алардын жашоо деңгээлин, билим
алууга умтулуусун көтөрүп, бул жерден дагы бир чоң программалар иштеш керек да. Ал айым дегенде өзү күчтүү болуш керек. Бир күндө жок дегенде 2-3 саат өзүнө китеп окуп, өзүнүн деңгээлин көтөрүп, курстарга кирип, анан курс десе эле азыр мындай бир пайдасыз курстар өтө көп да. Анан көп эле айымдар бир ору сыяктуу кылып алганда бир 20-30 курсту бир бүтүшөт. Улам эле окуй берет. Анан мен айтам да, буну сага эмне кереги бар? Андан көрө өзүңөргө жага турган күзгүдөн карап айткыла, мен киммин, мен эмнени каалайм. Ошол суроого силер эгерде так жооп бере ала турган болсоңор, демек сен максаты бар адамсың. Эгерде сен өзүңдү билбесең, сен кимсиң, колуңан эмне келет, эмне кылгың келет, ошол нерселерди сен мындай бир пландоо менен, стратегия менен түзүп алып, ошону жеткенге кадам таштабаган адам болуп турган болсоң, демек сени келечегиң жок да. Сен бир психологко барып өзүң үстүңөн иштешиң керек да. Бул бир чоң кадам, чоң нерсе да. Ошол себептен биз ошол айымдарга албетте ошол материалдык жактан, моралдык жактан билим алууга, ошо тигичүү көп нерселерди окутабыз. Акыркы ошол 5 жылдан бери биз аялдарды үндөп атабыз. Бир нанотехнологияга кызыккыла, IT технологияга, компьютерлик, ошол SMM көп эле азыр мисалы 5 жылдан кийин аябай өнүгө турган бир жакшы бир кесиптер болуп атат да. Бирок бизде сөзүңүзгө аралчы, биз ошол айымдарды ушундай деңгээлге көтөрүү менен алардын айымдык сыпаттарын жоготуп албайбызбы? Эми бул дагы бир стереотиптүү ой жүгүртүү да. Биз көпчүлүк учурда алсыз адамдар коркот адамдын билимдүү адамдардан да. Бирок адам канчалык билимдүү болгон сайын ал жөнөкөй болот. Канчалык деңгээл өскөн сайын, билимдүү болгон сайын, бир демсеге жетишкен сайын ал ошончолук жөнөкөй болот. Анын чөйрөсү аябай кенен болот. Туура айтасыз. Ошон үчүн мен мырзаларга кайрылып кетет элем. Айымдарыңарды билим алдыргыла, эгерде бактылуу жашайм десеңиздер, аларга көп окуткула, өзүңөрдү окугула, алдыга жылгыла да. Ооба, менде бир суроо пайда болду да. Сиз зордук, зомбулук көргөн аялдар, балдар көбөйүп атат деп айтып атасыз да. Ушул сиз эми анализ жасап көрдүңүзбү? Зордук, зомбулук өзү негизи каяктан чыгат экен? Эмнеден чыгат? Акчанын жетишпестигиненби, же аял күнөөлүүбү, же эркек күнөөлүүбү, коом күнөөлүүбү, ким күнөөлүү экен? Айласыздын иши да. Биз алсыз адамдар дайыма бирөөнү күнөөлүү кылгысы келет да. Эч качан ушул мен күнөөлүүмүн, ушул жерде мен катачылык кетирип койдум деген азыркы заманда бул батырлык да. Бирок көпчүлүк учурда биз баарыбыз эле баары күнөөлүү, бирок мен күнөөлүү эмес. Мамлекет күнөөлүү, саясат күнөөлүү, кошуна күнөөлүү, баары күнөөлүү, ата энеси күнөөлүү, балдары күнөөлүү, бирок ал күнөөлүү эмес да. Бул ошол мындай бир алсыз адамдын ой жүгүрткөн бир пикирлери да. Бирок бул жерде ошол албетте бул комплекстүү чечиле турган нерсе. Бирок эң биринчи эгерде адам өзү бир критикалык жагдайда боло турган болсо, ал өзүн мындай бир адам сезүү үчүн дагы башкаларды күнөөлөгөнгө аракет кылат да. Менде бир сизге кызыгып калган себеби, биз эми сиз, мен, Советтер Союзунун балдарыбыз да. Анан бирок сиз эрте жоолук салынгансыз да. Ушул канча жашыңызда жоолук салдыңыз? Ушул чечимге кандай келдиңиз? Ким сизге түрткү болгон? Мен өзүм негизи эле бала кезден эле кичине кандай десем, революционер болчумун да. Анан бардык нерсени мүмкүн мага мындай бир стратегиянын ичинде бир рамкага жатыш керек эле да. Бала кезимден мен дайым пландаштырган бала элем да. Анан ата энем дагы ушул убакка чейин айтышат. Мисалы үчүн жарым саат ойнойм десе, ошол өткөндө иним да күлдүрүп атат да. Сиздики дайым күзгүдө, стенада ар бир саатыңыз бөлүнүп жазылып турчу эле деп жүйдө. Эмнегедир билбейм, бала кезде мүмкүн орус мектепте окуган, ошол немистер бизди ошого тарбиялаган. Анан ошол дайым жазылып турчу эле да. Бул ишти кылам, мынча барак окуйм, бул китепти окуйм. Андан жарым саат ойнойм десем, барып жарым саат подружкам менен ойноп, анан келчүмүн да. Мисалы бир жумада бир жолу же 2 жолу ойнойм десем. Анан кайсы китептерди окуйм десем, мен эч кимди эле эми албетте ата эне айтат оку деп, бирок мынандай оку, моуну кыл дечи эмес да. Өзү беле программа түзүп, ошону окучумун. Анткени ошол тегерегибизде немистер балдарын ошондой тарбия берчү да. Алар отуруп алып окуп, график кылып, анан мен да
аларды туурап мен деле ошондой болоюнчу деп ошо подружкаларым туурачым окшойт деп өзүмчө азыр анализ кылам да. Анан албетте ал убакта дагы ата энебиз бизге мындай бир ошол союздун жакшы жагы мүмкүн бир демократияга тарбиялашканда. Мен папам өзү спортсмен болгондуктан мындай тоже ошол убакытты үнөмдөп, шахмат ойногонду, спортко кечинде бизди машыктырып, кызыгып, ошондой нерселерге өзү кызматта болсо бизди кызыктырчу да кечинде келип алыпчы. Спортсмен болсо атаңыз, анан өзүңүз кандай жол салып калдыңыз? Анан ошондой нерсе болгондон кийин мен көп ойлондум да, мен дайыма эле ошол өзүмө максат койчумун да, мен эмнеге жашайм деп. Анан ошо 1-классыман ошондой максат коюп, таятам раматылык юрист эле. Анан ошол таятамдыкына 3 айга каникулга барып калдык. Анан барып калсам, ошол 47 жөжөнү айдап чыгам, айдап келем 3 ай. Анан 2-3 уйу бар эле айдап барам, айдап келем. Анан ошол нерсе кайталана берди. Анан 2-3 айдан мен таятама айттым да, таята, эмнеге жашайм мен? Максатым эмне? Ошол 47 жөжөнү киргизем, 3 үйдө айдап барам, айдап келем. Канча жашта элегиз ошондо? Ошондо 1-класска бармакмын. Анан бир эле мени алмашып атканым, күнүгө тамак жеп атам, анан көйнөгүмдү алмаштырып атам. Башка менде өзгөрүү жок. Десем, анан таятам акылдуу киши эле ойлонуп, анан мен бир туугандарым баары кыргыз мектепте окуган. Анан мени орус мектепке алып кетти да таятам. Анан орус мектепке алып барып, анда Горбачевдун убагы прожектор перестройка чыкканда, анан ошону көргөзө баштады таятам. Балам, көр, мына Горбачев сүйлөп атат. Анан сельская жизнь, советская бирдеке деген орусча, советтик Кыргызстан, сельская жизнь деген ошондой орусча гезиттерди алып келет. Анан мага белгилейт, саясат эмне болуп атат. Анан ал киши ушул жанагы согушка катышканда ал убакта ардагерлер аябай авторитеттүү эле го. Анан мектепке барып мен 3-класста окуп атканымда, 2-3 классында окуп атканда ошол суббота күнү политинформация деген сабакты киргизди да. Анан 11-класстарга мен доклад жазайын таятам экөөбүз. Анан ошону окуп берчү элем да барыпчы. Анан атайын окутчу эле. Анан ошол дагы мага бир түрткү болду окшойт дейм да. Анан таятам көп нерселерге үйрөттү. Анан кийин таятам каза болуп калгандан кийин мен үйгө келип ата энем менен кайра жашап калдым. Анан ошол жерден дайым эле өзүмө суроо бере бердим, эмнеге жашайм, максатым эмне деп. Анан аябай математика, физикага кызыга баштадым. Мүмкүн ошол 4-свойствону ойлоп тапсам, максатым ошодур деп. Анан ошону ойлоно баштагандан ошол бир школду бүтүп атканда дагы эми ата эне албетте баланы күтөт, бир чет мамлекетке кетет, окуйт деп. Анан мен жөнөкөй эле ошол жолуксам эле бир эжекеге жолугуп калып эле баягы эле жыжылмай суроону бердим, эмнеге жашайсыз деп. Десем, ал эч ким жооп бере алчу эмес да, магачы бир сөз менен. Ошол аял айтты мага, бейишке киришчү деди да. И ошол сөз мага аябай мындай чап кенедей жабышты да. Анан ал эжекеден сурадым, эмне ушунча жооп бердиңиз деп. Динден өзгөчө кабарым деле жок эле. Десем эле ал эже айтты, вот исламский университет бар, ошол жака барсаң, устаздар сага жооп берет, жаңы ачылып атат, мечитке бар деп. Мечитке бардым. Мечитке барып ошол суроону берсем эле анан дамлалар түшүндүрө башташты мага. Анан мен анда кыргызча жакшы билбейт элем, орус мектепте окугам. Анан алар өзбекче аралаштырат, мен кыргызча жакшы билбейм, ошентип эптеп түшүндүк. Анан үйгө келип папамдарга айттым, мен ислам университетине окуйм. Десем, папам аябай капа болду да, мамам да капа болду. Анан папам өзгөчө капа болду, айтты, балам, биз сени МГУга кетет, ошол жака барып окуп келет, московский образование алат десек, анан сага эмне кереги бар мунун балам? Эми молдочулукка ал убакта мындай алкаш же ушундай бир неудачный деп, сага мунун кереги жок балам деди папам. Анан мен жок, папа, мен окуйм десем, мен бала кезден характерим ушундай да, айтты, мен кылам да. Анан папам мейли анда деди, өзүң бил балам, бирок бир шарт коём деди. Ал шартым, сен бир светский вузга окуйсуң, заочный деди. Анан ушул папамдын шарты болду да мага. Анан мен исламский университетке келип өттүм. Окугандан анан ошол убакта кызыгып жүрүп, анан папам кайра айтты, балам, качан сен светский окуйсуң? Экөөбүз сүйлөшпөдүк беле деди. Анан карасам, заочный только ошол сельхоз институт калыптыр. Анан ошол жактын эконом-фагына барып документимди тапшырдым. Эми ал кезде балабыз да. Ал мен папам үчүн окуп атам деп ойлодум да, бирок папамдын ушунчалык
мындай бир акылмандыгын кийин мага жетти да. Анан ошол 6 жыл бою эле мен папам үчүн университет бүтүрдүм, кызыл диплом алдым. Папам алып келип берди, мынакей папа сенин дипломуң дедим. Бирок өзүм исламский университетте окудум. Анан ошол жакта дагы иштеп жүргөнүмдө окуп жүрдүм, иштеп жүрдүм. Анан коом ачтым, өзүмчө жүрөм. Анан папам болсо, балам, ушу 2 жолу телевизорго чыкканыңа кубанып жүрө бересиңби? Кандидатскийиңди жазбайсыңбы? Бир барак кагазың жок. Анан дагы элге чыгып эмне сүйлөйсүң деди. Анан мейли анда папам айтыптыр деп, анан аспирантурага тапшырдым. Анан аны окуп бүткөндөн кийин дагы иштеп жүрүп, анан папам айтты, балам, защита кылбайсыңбы? Чын эле ошончо колуңан бирдеке келе турган болсо, защита кылыш керек. Деп анан защита кылып алып келип бердим, папам, мына защита кылдым десе. Папам анан кийин айтты да, балам, мен ойлочу элем, кийин ошол дипломдун аркасынан сен бир госслужбага, ошондой бир жакка кирип иштейт деп. Бирок чын эле сен ошол жакты жакшы көрөт экенсиң деди. Бирок азыркы учурда ойлосом, сизге ыраазыбы? Азыр ыраазы, бирок кээде айтат да, мындай бир сен бир ошол диний жакка кетпегениңде мамлекетке бир салым бошотуп. Бирок сиз бирок сөзүңүзгө аралжы, сиз 2 жолу жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгонуңузду билем да. Мына дагы жакында шайлоо болуп атат. Эми мусулман аялдардын ичинен сурулуп чыккан айым катары дагы койсоңуз болобу? Мен 2 жолу коюп көрдүм, бирок ошол саясатта тажрыйбам жоктугунан, анан ишенчектибизден, анан кийин динде болгондон кийин адам сөзүнө турат экенсиз да. Ар бир партияга барганда, бирок ушунчалык оюндар болуп кетет, анан көпчүлүк учурда бул чоң оюн экен да. Анан капчыгы чоңдор үчүн, анан ал бизге эмес экен деп мен ошону түшүнүп, андан көрө ошол элге кыла алган ишимди кылайын. Албетте депутат болсок, мыйзам чыгаруу үчүн же бул элге иштей турган, ал эми мен ойлойм, ал иштеп кете ала турган эле нерсе, акылыбыз жетет, билимибиз жетет дегендей. Бирок эми буга бир башкача бир подход керек экен. Мына сиз капчык деп калдыңыз да, акчага болгон мамилеңиз кандай? Мен өзүм мындай бир эми акча мен үчүн мындай бир жөн эле бир жашоонун бир куралы деп койсок болот, бирок мен эч качан мындай бир акчага кызыккан адам эмесмин. Бала кезден ата-энебиз ошентип тарбияласа керек. Мен күйөөм деле айтат, сен акча чогултканды билбейсиң деп. Бул мага өтө маанилүү эмес да. Сиз жаратылышка кызыкканыңызды билем. Гүлдөрдү мен социалдык тармакта сизди көрүп турам да, анан дайым гүлдөрдү, ошо алмаларды, өрүктөрдү деле сүрөткө тарта бересиз да. Анан дагы жашоодо эмнеге кызыгасыз? Мен негизи ошол дайыма мындай кош нерсени, Кыргызстандын тоосун, гүлүн көргөзгүм келет да. Ошондой досторубуз көп, эл көрсүн, кызыксын деп. Анан ошол 10 жылдан бери ошол Баткендин өрүгүн мындай бир сакурадай болсо деп аябай мындай бир кыялданып келесиз. Кыялданам да, барган сайын ошону тартып, эмнеге ошол биздин өрүктү да ушунун бир философиясын чыгарып, ошол өрүк гүлдөгөндө туристтер ушунча көп барбайт бизге. Өрүк зар бир сонун жер го, неге ушуну көтөрө албайбыз? Же айгүл гүлдөгөндө элдер бир 2 ай мурун дайынданып, ошонун бир бутонунан ачылганын мунусун көргөн. Мен ушул нерсени аябай кыялданам да, мындай бир Кыргызстанга ошо туристтер келсе, биз ушунун баркына жетсек, көлдүн деле бир башкача нерсесин көрсөк, анткени бул биздин бир тоолорубуздукун деле, бул бир сонун нерсе да. Мен өзүм мындай китеп окуганды аябай жакшы көрөм. Анан экономист, экинчи билимим экономика болгондуктан проекттер жашканды жакшы көрөм. Анан сууга сүзгөндү жакшы көрөм. Жакшы. Сүйүүгө болгон мамилеңиз кандай? Эми мен өзүм мындай бир математикалык акылым болгондуктан, меники ар бир нерсе бир рамканын ичинде болуш керек да. Анан мүмкүн мен мындай бир өтө эле кыялданчу адам эмесмин. Мага бардык нерсенин 2 жерде 2 4 деген жообу болуп туруш керек да. Так болуш керек бардыгы. Сүйүү ошондо кандай?
барбы, жокпу? Эми албетте мен өзүм жакшы көргөн жолдошум бар, балдарым бар. Мен сиздин жолдошуңуз жөнүндө да сурагым келип турат. Сиз жөнүндө мындай жеке маалыматтар аябай аз. Качан турмушка чыккансыз? Канча жашыңызда, канча балаңыз бар? Мен өзүм негизи жеке жашоомду эч качан көргөзгүм келбейт. Ошол ишмердүүлүгүм эле ойлойм, жетиштүү болуш керек деп. Мындай орустар айтат го, счастье должна быть тихая дегендей. Ошол бактылуулук, ошол үй бүлөмдү мен эч кимге көргөзгүм келбейт, аны өтө баалайм. Ошол мен ойлойм, ошол үй бүлөнү баркташ керек, баалаш керек, аны сакташ керек да, мындай бир кооз нерсенин ичине салып алып, кудучанын ичинде мүмкүнчүлүк болгуча ошону сактап, ошонун баркына ар бир адам жетсе, ал бир бактылуу адам деп ойлойм да. Бирок ошол үй бүлө менен, бала бакасы менен аны шоуга айлантыш бул туура эмес көрүнүш. Канча балаңыз бар ошондо? Мен 2 балам бар, бир уул, бир кыз. Сиз айымдарды эмгекчил болууга үндөп атасыз да. Бирок бир жаман сапат бар адамда, жалкоолук деген. Жалкоолукту кантип жеңсе болот? Мен жалкоолукту ойлойм, биринчиден адам эгерде ал чын эле жакшы жашайм десе, ал эмгек кылыш керек да. Анан адамдын эгерде ар бир нерсеге өзүңдүн эмгегиң сиңбесе, ал сага сиңбейт ал нерсечи. Анан көпчүлүк учурда биздин айымдар мындай мени аябай капа кылганы, кооз жашагысы келет, бирок эмгектенгилер келбейт да, бирөө аркылуу кооз жашагысы келет да. Ал нерсе менин оюмда эч качан ал адамга сиңбейт. Ал адам өзү эмгек кылыш керек. Мисалы ошол бир алманы эле быш оозума түш десең ал бышпайт да. Дегенде аны көчөтүн отуруш керек, ага суу куюш керек, ал чоң моюш керек, обрезка кылыш керек, аны алманы үсүп келиш керек, жууш керек, анан жейсиң да. Жашоодо дагы ошондой да, ар бир нерсеге эмгек кылыш керек. Анан ошол эмгек кылсаң, анан ошол сага жугат да. Бирок жалкоо болуп туруп эле мен Кипрге баргым келет, 3 этаж үй алгым келет. Анан кээ бирде таң каласың, жаш кыздар ошо туалеттерде селфи кылып атканын да. Мен айтам да, андан көрө 10 мүнөт ошо убактыңа кетирип, атайын бир гостиницага суранып кирбей, китеп оку. Чын жашооңду көргөз, анда да эч уялгандын кереги жок. Мисалы кепеде жашасаң да ал сеники. Токойч десең да ал сеники да. Андан көрө сен окуп аткан билимдүүсүңдү ошол адам кедей жашагандан уялбаш керек. Адам өзү ошол жашоосун татыктуу жашагандан уялбаш керек да. Бирок ошонун мындай бир фальшивый, жөн эле мындай бир көргөзмөдөн биз уялышыбыз керек да. Тескерисинче сен акылдуу болсоң, өзүң эмгегиң болсо, өзүңдүн эмгегиңи ошо кара токойчуду алып жеп атсаң, эмнеге сен уяласың? Демек бул Кудайдын сага берген тагдыры да. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол бир курманы бөлүп жеген, ошол халифатты башкарып турган, бирок ал ошол Перстин, ошолордун бир королдору келгенде жөнөкөй эле чапанчан, жерди эле тосуп алган да. Ал эч бир уялган эмес, мен халифмин, мага бир алтындан тажы кийгиз келет, мен күтүп алышым жок. Ал болгон нерсеси менен тосуп алган, бирок дүйнөнү башкарган, элдерге жашоо берген, элдерди жакырчылыктан мындай бир караңгы туңгуюктан чыгарганда, биз ошол нерсеге качан умтулабыз, мен ойлойм, ошондо биз бир көп маселелер чечилет. Ооба. Биздин Азамат айым долбоорубуздун бир салты бар. Келген коногубузга бир символикалуу же тематикалуу бир белек беребиз. Мен сиз менен маек курам дегенде көп ойлондум, сизге эмне белек берсем экен депчи. Азыр мен сизге белегим бар. Бул белек мындай белек. Ичинде көрүнөт атабы эмне бар экен? Ооба, духи эмне? Бул духи эмес. Это свеча, да? Ооба, бул шам. Окей. Бул атайын сиз үчүн мен өзүм ойлондум да. Сиз багы өзүңүздүн коомдук бирикмеңиз аркылуу канчалаган адамдарга шам чырак болуп
күйүп турасыз, өзүңүз сүйлөгөнүңүз дагы, баскан турганыңыз да ушу шам күйгөнгө окшош да. Анан өзүңүз айттыңыз азыр караңгы туңгуюктан чыгаруу жөнүндөчү. Адамды караңгы туңгуюктан жарыкчылык гана чыгарат. Мен сизди ушул шамга окшоштурдум, негедирчи. Алла разы болсун. Сиздин соғысқа. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Сиз өзүңүздү шамга окшоштурдуңуз беле качандыр? Ошол ойлонуп болуп турмун дейм. Мен аябай ойлондум сиз жөнүндө. Сиз жөнүндө көп ойлондум. Башка дагы белектерим бар эле мындай пландачы. Бирок арасынан ушу шам жеңип чыкты. Алла разы болсун. Ушунчалык мындай тандап анан аябай тонкий бир белек бергениңизге Алла разы болсун. Же мен сизге ийгиликтерди каалайм. Жеке жашооңузда дагы, мына коомдук жашооңузда дагы ийгиликтерди каалайм. Өмүрүңүз узун болсун. Биздин мусулман айымдарды ушундай ийгиликке жеткирип жүрө бериңиз. Биздин студияга келип, кызыктуу маек коруп бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, Алла разы болсун.